Саламатсыздарбы? Мамлекеттик ипотекалык компанияга кайрылган көпчүлүк жарандардын суроосу өз кезегибизде сайттан кантип көрсөк болот. Анда мен сиздерге мисал катары телефондон кантип көрсөтүп берейин. Алгач телефондон Google'га мамлекеттик ипотекалык компания деп жазасыз. Биздин сайт ачылат. Сайтка киресиз. Жогору жакта 3 сызык турат. Ошол жакка басып, порталга кирүү кнопкасын басасыз. Бул жакта кардарлар үчүн системага кирүү сиздин ИННиңизди сурайт жана сыр сөзүңүздү сурайт. Өзүңүздүн ИННди жазасыз. Жана сиздин сыр сөзүңүз. Кирүү баскычын басасыз. Бул сиздин жеке кабинетиңиз. Жеке кабинетиңизден менин өтүнмөлөрүм бөлүмүнө киресиз дагы өзүңүздүн өтүнмөңүздүн номерин жаттап аласыз, же болбосо көчүрүп алсаңыз болот. Андан соң биздин сайтка кирип, өзүңүздүн кезегиңизди көрүш үчүн жогору жакта катышуучуларга бөлүмүн ачасыз. Ошол жакта турак жай программасынын катышуучуларынын тизмеси ачылат. Аны баскандан кийин ылдый түшөсүз. Менин үйүм 2021-2026 программасынын кезектөлүүнүн тизмеси басыңыз деген кнопканы басасыз. Ылдый бул жакта социалдык ипотека багыты, жеңилдетилген ипотека багыты жана арзан ипотека багыты ачылат. Сиз өзүңүз катталган аймакты жана өзүңүз катталган багытты тандап аласыз. Жогору жагында 3 кнопка турат. Ошону басып, издөө кнопкасын бассаңыз, бул жакта сиздин номериңизди жазыла турган бөлүкчө ачылат. Ошол жакка өзүңүздүн өтүнмөнүн номерин жазып аласыз. Издөө кнопкасын бассаңыз, бул жакта сиздин өтүнмөңүздүн номери боюлуп чыгып калат. Өтүнмөнүн номеринин тушундагы турган номер бул катышуучунун кезеги. Сиз дагы ушундай эле сайтка кирип, өзүңүздүн жеке кезегиңизди билип алсаңыз болот.